ичке суу айылы. Тилек бекен үйүнө бараткан жол экен. Тиги бактар чыгат го? Ооба. Ошол жака чейинби сиздин жер? Ооба, ошол жака чейин. Аябай эле чоң экен, э? Мынакей, Ысык көлдүн ичке суу айылындагы клубникалар. Айдап жүргөн унааларыбызга чейин саттык болушунча. Мен өзүм кесибим боюнча тиш доктормун. Тиш докторлордун эмне ушул жака келет экен, э? Бул клеринин даамы медициналыкына окшош болгонбу? Ооба, клери бизде аябай таттуу болот экен. Мына айлана берип турабы, э? Рассадниктин ичинде где-то бир 90% влажность болуп туруш керек экен. Карасаңыздар, видеодон деле көрүнүп атат болуш керек. Баягы Европада, Америкада бир видеолорду көргөзөт го, өсүп аткан полялардычы. Ошондой эле бар экен да. Мусулманчылыкта билген нерсеңди бөлүшүң керек. Карап туруп өтүп кетпейчи. Негизи чын-чынына келгенде минусу дагы бар, плюсу дагы бар да. Саламатсыздарбы достор? Азыркы учурда биз Кереметтүү көлдө, Түп районунда ичке суу айылында жүрөбүз. Өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек. Табият сонун, таштак, жайлоодогудай эле мындай атмосфера болуп атат. Эмнеге келдиңиздер десеңиздер, бул жакта ичке суу айылында Тилек деген байкебиз бар. Клубника, малина, ушул ягода тармагында мындай эмгектенип келет, көчөттөр чыгарып келет, ягодасы менен көпчүлүктү суктандырып келет. Тилек байкенин полясына бартабыз, бир аз мындайраак жерде экен. Амандашып алалы. Буга чейин саламдаштык, дагы бир жолу видео үчүн. Тилек байке, иштер кандай болуп атат? Ден соолуктарыңыз кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр, баары жакшы буюрса. Быйыл көлдө бир аз жаз суураак башталды го? Ооба. Анан сиздерде сезон кандай башталды? Бизде деле үшүк жүрдү. Где-то бир 4-5 күн аябай суукту кармап туруп алды. Болушунча аракет кылдык. Алла Тааламдын сыноолорунан качып кете албайбыз да. Ооба да. Болушунча аракет кылдык, жаптык, коргондук. Бирок баары бир деле үшүдү экен. Үшүдү. 80% үшүк алып кетти. Тилек байке, 80% ошондо мындай үшүдү кетти, э? Ооба. Гүлдөгөн учурларда бизде көлдө бир минус жери ошол эрте гүлдөгөн сортторго, мисалы Клери, Альба дегендер эрте учкан сорттор болот го. Ошолор кичине эмерээк болуп калат экен. Жабып, аларга условия түзүп, карчы эми осунун агып турган. Мындай жерде бирок ошончо үйшүк алып атса деле, ооба. Ошончо мындай чыгашалар болуп атса деле, баары бир сепкин келе берет, иш менен алек болгон келе берет. Иштеш керек. Жаратылышты карабайсыздар, аябай сонун. Тартсаң, улар Араптар келсе, бейиштеги тартып койсоң алар да. Бейиште жашайт экенсиңер дейт турбу? Анысы кандай суубуз дайыма агып турат. Каалаган маалда заказ менен жагандай эле жаан берип турат постоянно. Капельный полив жаратылыштан турбайсыздар экен. Ооба. Вообще проблема жок суу боюнча. Климат дагы ошого клубникага эң ыңгайлуу болуп атпайбы? Бизде эң ысыгы төлөгөн өзүң деле билесиң да, көлдүксүң. 25-27 градус эң ысыгы. Клубника ошондо өзүн аябай жакшы сезет да. Кечинде болсо где-то бир 14-15 градуска, 13 градуска түшүп атат кечкисинчи. Ошондо перепадты эсептесең, күндүзгү менен кечкини салыштырганда где-то 10-12-15% ортодо температура айырма болуп атат да. Клубника ошол учурда аябай жакшы өнөт, жакшы чыңалат, даамы дагы сонун. За счет этого бизде клубника аябай даамдуу болот. Деги эле клубника эмес, алма, өрүк, алмурут бүт баары даамдуу болот. Тамшандырып атасыз да, азыр биз эмеге жете элекпиз саткачы. Ошол жака жеткенде дагы албетте даамдап сиздерге дегустация кылып көргөзөбүз. Мен дагы кошулам, өзүм бул жакта айылдардан болом. Арал деген погода аябай кечкисин сук, кечинде келип картошка отоп, үйдөгүлөр картошкага салды да дароо элечи. Бишкектен келгенде ошол да. Анан тоңуп калдым кадимкидейчи, үшүп. Демек ушундай погода бул ягода үчүн аябай жакшы экен да. Ооба, аябай оптималдуу деп коебу. Аябай өзүн жакшы сезет, жакшы да өсүп берет. Биз жакта 100% толук кандуу мүмкүнчүлүгүн берет да, кулпунайчы. Ошондуктан көп адамдар себип, мисалы азыр көлдө деле элдер ойгонуп, мына буюрса эми объемдорду себип башташпадыбы? Ооба. Ошолорго совет берет элем, коркпой эле себе берсин. Болгону эле аракет кылыш керек, өстүрүш керек. Желание керек да эң башкысычы.
ооба, Желанияң болсо өсө берет. эгерде достор желанияңыздар, каалооңуздар болгон болсо, баягыдай айтып коет го, канча кыйынчылык болбосун, ал нерсе мындай каалоонун жанында көрүнбөй деле калат болуш керек. Жанагы сиз айтып өткөн 80% деле жок болуп кетти атпайсызбы? Ооба. Ошондой эле да. Ооба. Сиз бул чөйрөдө мисалы канча жылдан берисиз? Ошондо. Биз мурун мектепте окуп жүргөндө, мектепти бүткөнүм эле уже 14-15 жылдай болуп бардат. Ошого чейин эле мурун местный жана Виктория деген сорт бар эле го. Ооба. Ошо менен ушул жерде бир 20 сотыйдай отургузуп, ошо менен эмгек кылып бир 5 жыл, 6 жыл иштеп көргөнбүз. Анан мурун ал кезде билим аз, агрономдордун сопровождениясы жок, ооруларга уход кыла албай, профилактика кыла албай, анын үстүнө өзүбүз да бир аз окууларга тапшырып кетип калдык, ошо бойдон каралбай калды да. Таштап салганбыз. Анан буюрса буларды болсо былтыртан баштап уже быйыл эми 2-чи жылда Кудайым буюрса. 2-чи жыл. Иштеп баштадык. Мына кирсеңиздер. Бассейнди салып турсы, жүрүлө камера биз менен бассын. Чогуу көрөлү. Мынакей киргенде эле бизде бассейн тозолот экен. Бул бассейнге сиз моторду колдонбойсуздар сооп кириш үчүн. Жок. Жаратылышы өзү эле толтуруп берет турган мындай эми. Менен эле кирет бияка. Анан мата помпа менен кирет. Бул жакта ошондо эме канча куб суу атат сизге? 300 куб суу атат. 300 э? Ооба. Бул поляга бүт жетет, баарына кое берсеңиз дагы. Бир 2 гектарга жетип калат. Андан кийинкисин уже кайра толтуруп. Эми мисалы бүгүн бул жакты сугарсак, эртең малинаны сугарабыз. Постепенно толтуруп сугарганга жетет ушу. Тиги бактар чыгат го? Ооба. Ошол жака чейинби сиздин жер? Ооба, ошол жака чейин. Аябай эле чоң экен, э? Ошондо жалпы канча гектар болот? Бул жакта азыр так тияк 90. Кыскасы 3 гектардан ашыгыраак бар азыр пока. Сонун экен. Аны эмесе көрөлү кирип, э? Ооба, жүрүлү. Бул жакта малина Полана деген сорт болот. 2022 хит болуп аткан сорт турбайбы, э? Ооба, ушул хит болуп аткан сорт. Былтыр жазында 2022 болуп. Бул качан отургузулган ошондо? Ошо 2022 апрелдин 25-инен майдын 10-доруна чейин отургузганбыз. 1 гектарга 6,5 миң түп кирген. 6,5 миң. Ооба, 6,5 миң түп кирген. Муну деле жанагы полька сыяктуу жылда кесип салмай да кыркып. Ооба. Жылда. Бул быйыл чыккан, быйыл чыгып жетишкен. Быйыл чыккан. Ито биз муну суюлтуп, көчөткө сатып, бир аз коррекциялап, азайтыпчы. Ошондон кийинкиси да бул. Ден соолугу жакшы экен, э? Ооба, жакшы бул. Буюрса ачайын деп баштагандыр. Бул уже где-то 2 жумада уже гүлдөп баштайт. Анан августка барып жетилип уже бышат да. Бизде эң жакшы жери мисалы чүйдө, ошто, ар жактарда бар ягодалар постепенно очередь менен бүтүп келет атпайбы? Анан эң аягы бизге келгенде анан баштайт булар масса берет да. Баасы да көтөрүлүп калат. Ягода эч жакта жок. Ошондо алармандардын баары биз жакка келет, баасы да жакшы болот, сонун болот. Объем аябай эле чоң экен. Канча адам иштейт азыр Кочурдачы? Бир адам менимче ал жетпесе керек, э? Ооба. Негизи постоянно жүргөндөн 3-өбүз жүрөбүз. Атам бар. Андан кийин мен, анан иним 3-өбүз. Үй бүлөлүү бизнес турбайбы? Ооба, семейный бизнес. Сатып кетет, катып кетет деген нерсе жок. Жок. Дайыма үй. Көрүп атканыңыздардай достор, мынакей капельный полив коюлган. Турат бул жакта. Ным бар, жердин да ойсоң эле ным чыгат да. Сон ортосун мындай техника менен жүрөт окшойсуздар, ийиз турат. Бул ортосун мотоблок менен жүрүп турабыз регулярно. Отого жараша по факту. Мунун ортосун бир отогондон кийин уже отолор деле аз карабайсыздар, кичинекей болуп уже чыга албай калганда малина моюн бербейт отого. Эки бетинен бул бетинен бир капельный лента турат, тигил бетинен бир капельный лента турат. Ушуну менен сугара беребиз. Азыр техникалардын баары өнүккөн, маалымат бар, жакшы болуп атпайбы? Мисалы бассейнди каздык, насосту иштедик, илгеркидей кетмеңгүрөп көтөрбөйбүз, өтүк кийбейбиз. Турат. Жакшы технологиялар болуп азыр баарына жеткиликтүү болуп, сонун болуп калды. Жумушубуз жеңилдеп калды да. Сонун. Бул азыр кызыгып атабыз да, мисалы сонун чыгыптыр, сонун мисалы байлайын деп турган учур экен. Эми мөмөсү бушуп калганда дагы бир чакырышыңыз керек экен да. Кудай буйрса. Келип кеткиле. Серия кылабыз достор, унутпаңыздар ушуну. Тилек байкенин ушу сөзүн кесип алалы, анан албетте убадасына кармайлы. Кудай буйрса,
августтун бир 5-теринде бышып баштайт. Ошондо келсеңиз да как раз малина бышып баштайт. Азыр эми клубниканыкы биринчи волнасы да мына уже түгөнөйүндө атпайбы? Буюрса где-то бир 20-25 күндө эс алат буларчы. Азыр как раз ушул маалда уже чүйдө бышып баштады да. Ооба. Биз перерыв пауза алганда чүйдө бышып. Анан алардык уже суюлуп баштаганда биздин экинчи волнабыз башталат да. Преимущество ошондо экен да. Азыр да. Чүйдүн малинасы дагы ойгонуп атат, мындай чыгып баштады кээ бирленко. Анан биздин малина гүлдөп атат, аяктыкты көнгөндө эми сиз баштайт турбайсызбы? Ооба, ал жактыкты көнгөндө анан биз баштайбыз. Жакшы, жакшы. Бул эмгектин баардыгы жөн эле мындай бир күндө эле дегенде эле келип калган жок да. Ооба. Башында баягы жанагыдай 5 соттук, 2 соттук деп баштагандар бар. Сиздин тарых кандай? Ушул мисалы ушунча гектар жерге жетип калышыңыз. Канча жылда результат? Бул ягодный сферада жана үстүдө айтып өткөндөй мурун эле атамдар болуп балектенчүбүз да. Сокулукта туугандарыбыз бар эле, ошолор алып келип берип, бир аз тажрыйбабыз болчу да. Анан ортодон жүрүп кандай кылсак, эмне кылсак да багы ойлонот экенсиң да. Дагы эмне жөнүндө, эмне бизнес кылса болот депчи. Анан кайра ойлонуп отуруп как раз тааныштар чыгып калды ушундай бул. Кошуна айылда балдар себет экен, ушул сорт аябай жакшы болуп атат депчи. Анан сразу бул бирок ага чейин мен эмнегедир карагат жөнүндө изилдеп, ошол карагат жакшы болуш керек, көлдө жакшы жүзөт деп ошол жөнүндө баштагам. Андан кийин анан ушул Талды сууда балдар бар эле, ошолор менен сүйлөштүк, тааныштык, угуп калдыкчы. Номерлерин издедик, өзүн издедик, таанышып, бааларын билдик, бир сыйра маалымат алдык, кандай өстүрсө болот, эмне кылса болот деп. Анан үйгө келип баягы постоянно эле ата-энең менен бөлүшөсүң да оюңду. Үйдөгүлөргө келип ата-энеме айттым. Ата-энеме айтсам, апам кичине колдогонсу болобу, болбойбу деп бир аз мындай болуп күмөн болуп. Күмөн болуп анан атам если көзүң жете турган болсо сээп иштетебиз, карайбыз, коркпо. Баягы ата-эненин поддержкасы аябай чоң нерсе да. Жаштарга дагы ушу менен эме айтмакчымын. Поддержка жакшы болсо, ата-энеси поддержка берсе, любой нерсени кылса болот. Өзүнө ишенип аракет кылсачы. Анысы кандай биздики да баягы ата-энебиздин поддержкасы менен айдап жүргөн унааларыбызга чейин саттык болушунча. Мен өзүм кесибим боюнча тиш доктормун. Тиш докторлордун эмне ушул жака келет экен. Айтат го адамдын эгерде сен эме болсоң, жүрөктү текшерген кардиолог болсоң, бир эле адам бир жолу келет депчи. Тиш доктор болсоң 32 жолу келет депчи. Ооба. Бай болосуң дешет го. Ал жакта деле иштедик, Кудайга шүгүр, где-то бир 10-11 жылдай иштедим. Бүгүнкү күндө деле азыр жумушка барып коем. Өзүбүздүн пациенттерибиз бар, башка бирөөнө барбаганчы. Ошолорго барып анда-мында иштеп коем. Анан ошентип жүрүп эле мага өзүмө деле айылда жашаган жагат да. Айылга келсең кадимкидей эс аласың, тынч, суетадан алыс. Азыр шаарга чыксаң эле суета болуп калбады. Анан ошентип келип кандай кылсак, эмне кылсак деп анан бир сыйра сеткаларын эсептедик, көчөттөрдү эсептедик. Кыскасы бир 500-600 миңдей тыйын керек экен. Анан эмне кылабыз деп отуруп анан машинени саталы деп машинени саттык, базарга алып чыгып, анан алып келип алып акчаларын көчөткө бердик, сеткаларды алып келдик. Ал кезде бул шарнирный сетка азыр баарына доступный болуп калбады. Бияк жакта жок эле. Бишкектен баарын алып келип, даярданып, жазында алып келдик да көчөттөрдү сайдык, мына өзүңөр көргөндөй өсүп атышат. Жакшы. Отургуз ошо менен эле баштап калдык. Малинаны баштадык, уже малинаны баштагандан кийин уже изучать этип баштадык да. Чүйдөгү Бишкектеги тиги экспортер Бектемир байкелер менен тааныштык, Кубан байкелер менен тааныштык, Алишер байкелер менен тааныштык, баары менен таанышып, анан сүйлөшүп отуруп, клубника, кулпунай дагы жакшы деп ошол тыянакка келип азыр жалаң гана кулпунайды көбөйтүү үстүндөбүз. Жогоруда айтып кетпеңиз, бир шаардын суетасы мисалы мага жакпайт, азыр айылда калгандай жагат депчи. Менимче шаарды деле мындай жактап, мактап жүргөн адам ушул жерге келсе, могу табиятты көрсө, кеткиси келбейт болуш керек, ушул жерде эле калам депчи. Эч ким сени башкарбайт, эч ким сени башыңан ылдый урбайт. Ооба. Аба таза карабайсың, шамал айдап турат, салкын, чарчабайсың, иштейсиң. Мен жумушка албайсызбы? Ала. Достор, азыр клубниканы беребиз. Өзгөчө пойлас экен. Бул жакта Клери деген сорт бар экен, Тилек байкеники. Бул канча жылдык ошондо азыркы учурда? Бул былтыр күзүндө сентябрдын 5-inde отургузулган. Ошо менен кышка кеткен, анан жазында өсүп чыккан.
мынакей жазында бир сыйра жалбырактардын баары үшүгөн, анан үшүгөндөн кийин чыккандагысы ушул. чыккандан кийин канча терип алдыңыз бул жактан примерно? Санаган деле жерибиз жок, аз эле чыкты. Эми Кудайга шүгүр ошого деле. Бул клеринин даамы мицинонукуна окшош болгонбу? Ооба, клери бизде аябай таттуу болот экен. Мен таң калганым клери бизде эми альба бар, дагы башка дагы сорттор бар да. Почему-то клери что-то таттуу болуп атат да. Өзүм болуп калыптыр. Буга чейин жегем мен. Ошондо экөөнүкү айырмасы асман менен жер болот экен да. Ооба. Мисалы чүйдө ош жактарда аба аябай ысып кетет атпайбы? Ысып кеткенде бул кулпунай деген, мисалы 30 градустан өйдө өткөндө бунун уже өсүү процесси, то есть токтойт экен да. Ошол учурда бунун даамы да келбей калат, ушундай жактуу бир эмелер болушу мүмкүн. Эми менин көз карашым да. Бизде болсо самый оптимальный температура болуп атат, кечинде күндүз ушулардын условиясы болот. Ошон үчүн менин оюмча бизде аябай таттуу болот го дейм да. Кулпунай, бул жакта болсо малина, ортодо мындай ушундай бир бош жер жатат да. Бул эмне үчүн, же болбосо даярдыкпы, алдын ала көрүлгөн? Бул жерде эми азыр өзүңөр көргөндөй эле ар кандай сорттор бар да. 7-8 сорт, 10 сорт, көбүнчөсү бизде эми баягы орусча айтып коет сорто испытания депчи. Азыр ошондо сортторубуз бар. Анысы кандай эле бияка деле ошондой сорт заказ берип койгонбуз. Италиядан Кудай буйрса фриго көчөт, ошолор келсе отургузсакпы деп атканбыз. Бул жер ошол жерге күтүп атат Кулпунай. Негизи басып барап сүйлөшө берели. Көчөттү отургузарда мурун жер мындай канча убакыт мурун даярдап койгон жакшы да. Жерде дем алат, анан отурат дешет го. Негизи деген туурасында где-то бир 6 айдын тегерегинде даярдалат. Эң биринчиден жердин анализин тапшырыш керек. Обязательно анализин тапшырыш керек. Ал жерде макроэлементтер, микроэлементтер кандай кармалган, канча бар, азбы, көппү, жетишсизби, ошолордун баарын биринчи текшериш керек. Андан кийин ошого жараша жерди дайындап башташ керек. Айдатыш керек. Эми баягы дыйкандарга мындай айтсак кичине эмерээк болот да, туурараак. Жерди айдатабыз обязательно. Пленка жабыш үчүн обязательно жеңил топурак керек. Кандай жеңилдетип алабыз десе, муну айдатыш керек, тырматыш керек, чымдарын баарын алып тазалаш керек. Обязательно бул жанагы эме деп коет. Фрез деп коет го. Фрезеровать этип, майдалап, топурактын бүт мап майда кылып туруп, андан кийин техниканы киргизип, жанагы бугрообразователь деп коет го, грязообразователь деп. Ошону салганда анан жакшы сулуу, плотный болуп дөң жасалат да. Если биз момундай кылып комоктор, топурактар турбайбы? Ошондой бойдон жасатып койсок, анда комоктор пленканы тиреп калып атпайбы? Ошол тиреген жерде деген пленканын астында воздух калып калат. Ал воздух калып калса аяктан ото чыгат, абасы ысыйт, ар кандай терс таасирлери бар да. Ошон үчүн колдон келишинче жерди жумшактап, жакшылап дайындаш керек. Түшүм кандай болуп атат быйыл анан терилиши? Жанагындай үшүп кетти, тиги болду деп атпайсызбы? Анан ошентсе деле бирок караңыздар, мөмөлөрдү чоң-чоң. Биякта Азия, Клери, Мицуно деген сорттор бар экен. Канчадан берип атасыз азыркы учурда терип? Анан канча күндө бир терип атасыз буларды? Эгер математикасын да эсептесек бир аз. Азыр эми примерно бул жерде былтыр отургузгандан бир 15 сотуйдай жер бар болчу. Жазында үшүп кеткенине байланыштуу азыраак эле терилип атат. Аябай эле аз. Бир тергенде бир башында 10, 20, 50 килограммга чейин чыгып аткан. Азыр эми кайра азайып, бирин экин эле калды. Буюрса бир жолу же эки жолу терсек бүтөт кошо мененчи. Берип аткан баабыз муну оптом 350ден берип атабыз килограмм. Оптом 350ден. Ооба, оптом 350. Кээ бир учурларда болуп калат, заказдар болот, жанагы торт жасаган, фуршетке, фуршетке, торт жасаганга, конок тозгонго, ошолорго сурайт экен. Алар болсо в розницу где-то 400 сом тегерегинен алып атышат. Кээ бирөө атайын эле чалат, ушундай заказым бар эле деп, алар болсо ошо кээ бирөөнү салып жиберебиз, кээ бирөө келип алып кетет, ар кандай. 400, 350 сатылып атат ошондой. Сиз мисалы азыркы учурдачы көчөттө чыгарып атпайсызбы? Эми көл элеме мындайча айтканда тыгыз эле иштешип атасыз да. Буюрса. Кандай болуп атат ушул жагынан? Кулпунай же малина жагынан биздин түптүктөр же болбосо көлдүктөр кандай иш алып барып атышат? Азыр эми мурунку жылдары көп билинче эмес. Действительно көп билинче эмес, спрос аз болчу. Быйыл жаздан баштап спрос аябай катуу.
көлдүктөр эми ойгонуп атат окшойбуз. Сурагандар көп, ягадасын сурагандар көп, мына ушул силер сыяктуу эле болуп келип көрүп кетеличи дегендер толтур. Макул, пожалуйста, келгиле дейт. Келгенди келип көрүп кетет. Көчөт сурагандар дагы аябай көп. Именно ушул Клерия, Альба, Митинова сурагандар эле көчөттөр. Клубниканы көбүрөөк сурап атышат азыр. Ошо. Сонун экен. Бул жакта өзүңүз эмес, бул досуңуз кайтарат окшойт э. Бул кимдин идеясы? Камера алып койсо сонун экен. Кулпунай бышып баштаганда эме болуп калды да. Мына айлана берет турабы, э? Ооба, бул шамалдын агымына жараша айлана берет. Пойлага келсек эле каргалар, бизде карга бар да. Көп да. Анын үстүндө бактын жанында болуп атат, келип балапандарын чыгарганда солдорго кирип алып аралап жейт экен. Чокуп таштап коет. Анан кандай кылсак деп ойлонуп отуруп YouTube'дан көрүп ушул эмени механизмди көрдүк. Анан үркүтүп атабы, коркутуп атабы, жардам берип? Ооба, ушуну жасап алып келем, бул оңой эле экен. Шестерка зымдардан, баклажкалардан алып эле жасап коет экен. Велосипедтин эмеси экен бул. Бул экен. Велосипедтин эмеси, рулевой механизм. Көргөм, бул жагында бир дөңгөлөк диска. Анан амортизатордо турду эле го, Биз ушул пружинасын таппай коюп анан эмне кылсак деп, пока временно туруп турсун деп. Бирок муну алып келип койгондон кийин бир карга учуп келген жер жок. Эч бир келген жок. Биз спокойно үйгө кетип кала баштадык. Атак бул жактан башынан үркүтсөң мындай учуп келип бияка конот, бияктан тияка конот, ошентип бир аз эме болгондо, маселе болгон. Таякта айланып жүрүшөт э. Бияка келбейт. Мындан коркуп чыккан экен. Ошол достор, мынакей Тилек байке өзү айтып өттү го жогорудачы. Калуучулар болсо мынакей келип көрүп кетип атат. Көчөт алам дегендер байланышып атат. Түптүн ичке суу айылында жайгашкан. Эгерде сиздерде ага суроолор болсо, биз албетте белгилеп коебуз номерлерди. Ошол жакка байланышып, жеке түз консультация алам десеңиз дагы болот э, ачыксыз мамиле. Ооба. Агросопровождение кылабыз. Каалагандар болсо, азыр баарынык эле мисалы көчөт алгандардын бүт баары сурайт. Кандай дөң жасайбыз, кандай сууну туташтырабыз, кандай бассейнди казабыз. Анан айтам, эми убактыңар болсо, жакын жерде болсоңор көрүп эле кеткениңер жакшы болот. Кээ бирөөнө түшүндүрүп берем. Кээ бирөө келип көрүп кетип атышат, көчөттөргө заказ берип атышат. Жакшы буюрса. Миң укканча бир көргөн артык дейт го. Ошол сөздү биз дагы бүгүн далил алдык. Кулпунайлар дагы сонун экен. Мынакей бүт бардыгы технологиянын жардамы менен жасалган да. Капельный полив дегеле бүт баары. Ооба, бул жагы эми быйыл кичине үшүк алып, мөмөсү үшүдү да. Анан быйыл спрос көп болот көчөткөчү. Анан ошого карап отоолорун таштап кичине салкындап турсун. Ато деген муруту чыгып келип туруп бул клёнкага туруп калса, ошол именно тамыр байлачу жери деген клёнка ысык да. Ошол жерден күйүп калып атат да. Качествосы жок көчөт чыгып калат да. Ошондуктан биз чөптөрүн да бир аз таштап коюштук. Салкындап арасынан жакшы тамыр алсын депчи. Бул дыйкандар ойлоп жүрбөсүн, бул отоого алдырбайттыр деп. Жок, ага эмес. Ошо гүлдөр үшүгөндөн кийин анан көчөткө басымдуулак кырып, анан ошо отоолорун дагы бир аз калтырганбыз, кичине салкында муруттун эмелери, тамырлары күйбөсүн депчи. Өзүнүн сыры бар турбайбы? Ооба. Азыр эми бул жерде эми көлдө деген баягы бизде баары жакшы болот дейбиз да. Бирок биякта деле минустар болот. Потому что деген мисалы именно ягода терип атканда мынчалык отоо кылып таштабаш керек да. Потому что деген жаан бизде кечинде жайдын кыроо, баягы эмне, жайдын чилдесинде деп коебу. Жайдын чилдесинде дагы кечинде кыроо басат биздечи. Анан эртең менен туруп келип, мисалы чүйдө эртең менен саат 6-7 деле терип башташат. А бизде 6-7де тере албайбыз. Потому что кыроо бизде кургобайт да. Ошондуктан ушундай ягода терип атканда отоого алдырбай, арасын шамалдатып, даже колдон келсе могу батва деп коет, жалбырактарын астыңкы нижний зонасын суюлтканга аракет кылыш керек. Себеби муну суюлтпай койсоң арасында постоянно нымдуулук болот. Серый гниль, аркы берки ар кандай оорулар бар. Ошолор менен ооруп баштайт да. Ошон үчүн колдон келишинче жакшылап караш керек. Биздики азыр көчөттөрү алып бүткүчөктү ушул бойдон турат. Көчөттөрдү алып бүткөндөн кийин анан уход кылып, дарылап, эме коебуз. Бул нерсенин баарын эми сиз бирөөдөн үйрөндүңүзбү, сабак өттүңүзбү же болбосо практика жүзүндө эле кылган иштерби баардыгы? Эң биринчиден буга деген көңүл керек. Көңүлүң болсо анан калганы болот.
көңүлүң болсо изилдейсиң, окуйсуң, үйрөнөсүң. Ооба, платный курстарга чейин бардык, чоң чүйдөгү дыйкандардыкына чейин 400 километр, 500 километрине карабай барып келип үйрөнүп аттык практикалыпчы. Ошондон анан ушуга жетишип отурабыз. Үйрөнүш керек. Баягы жанагы алдыда сен айткандай миң уккандан бир көргөн деген эмес бар эмеспи? Ошон үчүн вопросуң чыгып, маселең чыгып калса, обязательно барып көрүп, карап, сурап үйрөнүп алган жакшыраак болот да. Азыр эми Кудай буюрса, аз да болсо кичине билим алып келдик. Анан бул тегерек четтеги көчөт алгандар, көчөт албагандарына деле болгон эмелерибизди айтып, жеткирип кичине үйрөткөнгө аракет кылып атабыз буюрса. Мусулманчылыкта билген нерсеңди бөлүшүң керек, карап туруп өтүп кетпейчи. Анысы кандай азыр дыйкандар, мен деле ошол учурда болгом. Мисалы, бир нерсени билбей туруп бирөөнөн сурагам, ал мага бөлүшүп айткан, жак-жакка барып жардам сурасам, алар жардам берген. Анысы кандай, биз деле азыр бүгүнкү күндө жардам кылганга аракет кылып атабыз, маалымат менен болушунча бөлүшүп атабыз. Кудай буюрса жакшы. Мынакей достор, Түп районунун ички суу айылы. Биз Тилек байкенин садында турабыз. Мицунова сорт экен. Азыр сонун болуп бышып турган кез экен, караңыздарчы. Муну албетте камерага жеш керек, анда муну айтыш керек да. Сонун экен. Барыңыздар ушул тармакка келиңиздер. Себептегенде келечеккенин караңыздарчы. Талабы бар, эң негизгиси каалоо жана эмгек керек. Мына ушундай Тилек байкеге окшогон мыкты жигиттер азыркы учурда бул чөйрөнүн өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошуп жатат. Көчөт да чыгарат экенсиз, Тилек байке? Ооба, көчөт да чыгарабыз. Буюрса клубниканыкы качанка даяр болуп калат? Көлдүк туугандар үчүн. Көлдүк туугандар үчүн июль айынан баштап уже сатыкка чыгарып баштайбыз. Азыр бүгүнкү күндө жалаң закладка атып коет эмеспи? Атайын өзүнүн дайындалган топурагына көчөттөрдү сайып атабыз, отургузупчу. Көчөттөрдү өндүрө турган не десек болот? Базасы десек болобу? Теплицасы десек, рассадник деп коет. Ошол жерге келдик. Бул жакта баардык жанагы айтылган көчөттөр бар, Ооба. Баардык көчөттөр бар. Основном көпчүлүгү эме Мицунова. Азыр өзүбүз дагы ушул Мицунованы көбөйтөлү деп атабыз. Бул жак Мицунова, бул жак Мицунова, бул жак Мицунова. Калган сорттор эми пока жаңыдан баштадык алардычы. Алар эми аздан эми элдердин эмесине, заказына жараша. Ошолорго жараша акырындан жасап баштадык буюрса. Даяр болор менен уже алып кетип отургуза беришет. Бул көчөттөр эми жанагыдай эле июлдун баш чагына даяр болот, баардыгы буюрса. Ооба, ошого даяр болуп калат. Сонун кылып жасап турсуз. Өзүңүздүн эле жасаган иш да бул баардыгы. Ооба. Бул деле эми баягы чүйдөгү агаларыбызды көрүп келип, ошол жактан үйрөнүп алып келип жасап атабыз. Булар ошондой көчөт жасап атканда атайын өзүнүн ыкмасы бар экен. Өзүнүн мындай бир ушул комнатанын ичиндеги, комната дей берейин, рассадниктин ичиндеги микроклиматты постоянно кармаш керек экен да. Ошондуктан бул мына жерлерди барасыңар, жерде постоянно баткак ним болуп туруш керек. Бияка эме салып койгон окшойсуз, Бул эме агроспан. Ооба. Асты дагы ним болуп туруш керек, үстүнөн дагы постоянно ушул могу туман образователь деп коет экен. Сууну чачыратып, суга эме кылып турат, абаны нымдапчы. Бул рассадниктин ичинде где-то бир 90% влажность болуп туруш керек экен. Ошондуктан муну ар бир 5 мүнөт сайын, 10 мүнөт, 20 мүнөт көчөттүн эмесине, этаптарына жараша иштетип турабыз. Ошондо анан микроклиматты жакшы создавать этсең, көчөт ушундай жакшы болуп өсүп берет да. Могу жалбырактар ошондо кургап калбаш керек экен да такыр, Ооба. Суу болуп туруш керек да. Постоянно үстүндө ним болуп туруш керек, астында ним болуп туруш керек, топурактын торфу дагы торф деп коет экен, ошол дагы ним болуп туруш керек. Сонун. Бул жакшы болуп өскөндө акырын суурсаң мындай тамыры менен. Мына бул тамыры агарып уже тээп чыкты да. Ошол учурда анан алып барып жанагы пленканын тешиктери бар го, перфорированныйчы. Ошол жерге алып барып ушуну топурагы менен чогуу тургузуп койсуң. Жөн эле ачып туруп эле көмүп коесуң. Муну эми баягы көчөттөргө берип атканда ээлерине бир сыйра түшүндүрүп айтып беребиз. Тешиктерди атайын тешип, гумустан салып, анан ошол тешикке муну салып туруп, анан топурак менен ыктап көмүп коет. Кумду аралаш жүрөбү арасында, бул нымды кармайт, бул
аба өткөрүмдүү болуш керек, э? Торфтун үстүндө бул эмени торфтагы жеңил болот да, ошону ары бери чачырап учуп кетпеш үчүн деп бул кассетанын үстүлөрүнө дагы кичине кумдан себелеп туруш керек. Бул эми боюнун өскөнүнө эмес, тамырдын өскөнүнө жараша чыгып турбайбы? Ооба, бул тамырын биз эң самый главный эмесин тамырын өстүрүшүбүз керек да. Чтобы талаага чыгып отурганда курап калбагандай болуп, тамырын жакшы өстүрүп, анан дыйкандарга өткөрүп беребиз. Карасаңыздар, видеодон деле көрүнүп атат болуш керек. Баягы Европада, Америкада бир видеолорду көргөзөт го, өсүп аткан полялардычы. Ошондой эле бар экен да. Бул кайсы сорт, качан отургузулган, ошол тууралуу айтып берсеңиз, кыскара. Бул жерде турган бир 1.30дай жер аянты, 1 гектар 30 сотуйдай Альбион деген сорт. Быйыл Турциядан келген фриго деп коет эмеспи, элитный сорттор. Ооба. Ошол сорттон отургузганбыз. Кудай буйрса өсүп атат. Көп экен биякта. Ооба. Бул эми ушул сорт долгоиграющий деп коет, НСД деп коет, кышка чейин түшүм берет. Анан сортторду изилдеп отуруп, баягы ар бир адам өзүнө жаккан сортту тандайт эмеспи. Анан бизге ушул сорт жагып, кичине бышыгыраак, ооруга туруктуу эмерээк болот экен, күчтүүрөөк, урожайный болот экен. Анан ошон үчүн ушул сортту тандап алып, азыр отургузуп атабыз. Басат окшойбуз арасынан. Баскың эле келет экен, чын айткандачы. Канча сорт бар биякта? Канча миң деп айтсам туура болот болуш керек, э? Бул жерде где-то бир 60 миңдей көчөт бар. Ушул сорттон. Ошондо 1 гектардан көп жерби бул жагы? Ооба. Бир 1.30га чейин болуп калат. 1 гектарга негизи бир 40-50 миңдей атат. Ооба. Анан бул жерде ошо примерно бир 60 миңдей көчөт бар. Сонун экен. Мага жакты. Мындай технологиясычы. Аябай суктандырарлык экен да. Отургузсаңыздар, катталуучулар, мынакей, ушул Тилек байкеден үлгү алыңыздар. Мынакей. Бардыгы өзүнүн ордунда. Ашыкча эч нерсе жок. Караганда эле клубникага болгон сүйүүң дароо ойгонот экен да. Жакшы. Эми бул быйыл түшүм бербейт да. Береби? Азыр биз мунун биринчи гүлдөрүн жулуп, муруттарын жулуп. Маякта бар экен, э? Анча-мынчалары байлап баштапты. Биринчисин жулсаң кайра экинчиси чыга берет да. Муну могу жерден жууп салыш керек ошондо, э? Буларды сындырып эле алып салабыз. Ошондо эмне үчүн? Августтарга барып, түшүм бере баштаганга чейин өстүрөбүз да. Az буюрса биринчи, экинчи волнасындагы гүлдөрүн жулабыз, муруттарын жулабыз. Анан июльдан баштап таштайбыз. Анан ошол гүлдөрү чыгып, гүлдөп, дан байлап, анан августка барганда бышат. Анан сентябрь, октябрь кыш түшкөнгө чейин түшүмүн алабыз деп үмүттөнүп атабыз, Кудайым буйрса. Азыр эле мына гүлдөгөнүн карасам жакшы экен. Демек 1-2 айдан дагы мындан тамыры чоңоюп, мисалычы, питаниясы дагы күчтүүрөөк болуп калат да. Анда дагы сонун болуп калат болуш керек. Ным сонун экен, э, топуракта. Биздин топурактар нымды дагы аябай жакшы кармайт да. Бул топурактар баягы суглинка, субпесчаный, песчаный болуп бөлүнөт го. Биздики дагы деле мактана кетейин, именно клубниканын топурагы, клубниканын мекени жакшы, ушу баягы погодасы дагы туура келип атат, климаты. Башташ керек. Нымды жакшы кармайт. Ишти башташ керек экен, достор. Ишти мына Тилек байкем эле айтып атпайбы? Башында биз тигини саттык, малды саттык, машинаны саттык, каражатты ар кайсы жерден издеп жүрүп таптык. Кичинеден баштаганбыз, бирок азыр караңыздар, эми кичинеден ушулга чейин канча жыл өттү ошондо? Мен ошону сурап калыптыр. Мондай 6,5 дагы чоңойтобуз деп атасыздар да. Ооба. Негизи башын 2021 күздө баштаганбыз десем жаңылбайм да. 21 күз? Ооба, 21 күз баягы. Ошондо деген тыйындарын топ пландап, андан кийин 2022 жаз септик заказ берип, таза тазырыйбы ошол 2022 жаздан баштап биринчи малинаны алып келдик. Андан кийин жайды одуруп, клубниканы алып келдик, жанагы үстүдө силер көргөн. Быйыл болсо мына ушул Альбионду себип атабыз, дагы ар жакта жерлерибиз бар, аларга көбөйтүп. Дагы ошол Мицинованы көбөйтөлү деп атабыз, Азияны көбөйтөлү деп атабыз. Клерини көбөйтөлү деп атабыз. Кыскасы, кайсыл сорт болбосун, баардыгы жакшы экен.
бүт баары урожайный, бүт баары бизде даамдуу. Мисалы кээ бир сортторду айтып коет го супсагыраак депчи. Бизде андай сорт деле көргөн жерибиз жок да. Супсак нерсенин баардыгы бизде даамдуу болот экен. Ооба, бүт баардыгы даамдуу болот. Так что көлдүктөр кайсыл сорт болбосун. Азыр көпчүлүгү чалып алып ошол сорт боюнча маселе болуп атат дыйкандардачы. Силер көрүп атасыңар кайсыл сорт даамдуу болот, кайсыл сорт жакшы болот деп. Ар бир сорттун өзүнүн негизи чын-чынына келгенде минусу дагы бар, плюсу дагы бар да. Ошондуктан ар бир сортко подход түзүп алып, менимче бүт эле сортты өстүрө берсе жаңылбайт. Жалпы айтканда, Тилек байкенин бул ишке аралашканына 2021ден бери ала береличи. 2 жыл болуптур да. Эми 2 жылда ушундай жыйынтыкка сиз баягы тапкандай, издегендей баардыгын алып келип ушул жака салып аткан турбайсызбы? Азыр эми күчтүү болоттур. Ушунун баардыгы буюрса күркүрөбөссө, күзүндө сиздин баягы эмгекти актайт деген үмүттөбүз. Иштеп кыла бериңиз. Сиздей болгон адамдар чындап керек. Баягы жол көрсөтүп, мындай деп баягы баштагандар биринчи кыйынчылыкты дагы тосот, анан ийгиликке жетет дейт го. Ошолор сиздер болуп атасыздар да. Ийгиликке жете бериңиз. Рахмат бүгүнкү чыгарылыш үчүн. Биз аябай ыраазыбыз. Бишкектен бери келип атайын Тилек байкенин подкастына келдик. Сонун экен. Рахмат. Буюрса күзүндө сиздин нөмөрүңүз бышканда дайыр келип кетели. Буюрса, келгиле. Макуланып көрүшкөнчө Тилек байке.